эркиндик, сөз эркиндиги маанилүү. Бизде коомдо көп адамдар бар, журналисттер бар, жарандар бар. Мен ошолорго кайрылам. Көп адамдарга сөз эркиндиги маанилүү эмес, ошондуктан биринчи бул журналисттер үчүн аябагандай маанилүү. Мен 2 айдан бери же сени камайбыз, же болбосо Next'тин башчысын камайбыз деп үгөн ортоп. Бул кечээкү болгон нерсе, бул жон гана шылтоо. Эмтек бир шылтоо менен талайды камашты жетекчини. Мени камайын десе уялып атчат окшойт, кайра камай берип тажатып мындан депчи. Эми жаңадан көчтү, мени тегерегин бардыгын камап бүтүп, эми досторум өттү. Бул менин жакын досторумдун бири, Next'тин башчысы. Мынакей кечээ аны камашты. ГКНБ эмне кылар айласын таппай, менин оозумду, Next'тин оозун баса албай келатат. Ташиев 2 айдан бери менин оозумду баса албай кыйналып атат. Анткени биз эркин маалымат чыгарып атабыз. Коомго объективдүү маалымат берип атабыз. Бүгүнкү болгон окуя ошону эсептейт. Мынакей бүгүн Украинанын мурдагы тышкы иштер министрлиги Климкин айтты. Ошол биз жарыялаган маалыматты биз болгону перепечатка кылып жарыялап атабыз. Ал социалдык медиада, телевидениеге эч кандай тиешеси жок. Алпар дагы телевидение өчүрүп таштады. Радиону өчүрүп таштады. Ал маалымат болгону социалдык медиага чыккан, телеграм каналдарга чыккан маалымат. Ал үчүн телевидениенин эч кандай тиешеси жок. Буларга бир гана шылтоо керек, Next TV'ни, Next'тин радиосун менин оозумду басыш керек, ошон үчүн азыр мынакей алып келип туруп Next'ти жаап таштады. Мен бир нерсени айтам, урматтуу кыргыз жарандары. Эгерде ГКНБ ушинтип абалды курчту бере турган болсо, бизди президентти подставлять этет. Украинада согушка азыр бизди тарап кылып ГКНБ түртүп атат. ГКНБнын жасаган иштеринин бардыгы президентке каршы болуп атат. Ушул жол аркылуу бизди эл аралык скандалга түртүп атышат азыр. Эгерде ушул жол менен кете турган болсо, жакын арада Кыргызстанга санкцияларды салат. Кыргыз укук коргоо органдарын, кыргыздын сотторунун бардыгын биз жакшы билебиз. Азыр мынакей буудайдын баасы көтөрүлүп атат, бензиндин баасы көтөрүлүп атат, сомдун куну кетип атат. Ушул фондо ГКНБ менен анын башчысы Ташиев кыргыз элине бүгүнкү күндө колунан келишинче жамандык кылып атышат, ушинтип сөз эркиндигин басып, эл аралык скандалга аралаштырып бизди. Мындан кийинки кадамдар кандай болот? Биз азыр эч нерсе билбейбиз, мына адвокаттар чыкты, азыр адвокаттар айтып беришет. Мен ойлойм, эртең сотко алып барат, соттон чечим кабыл алышат. Телеканалдын ишмердүүлүгү жок, азыр жаап ташташкан. Өчтү бардыгы, биз социалдык медиаларда гана иштеп атабыз, башка эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мен жана дагы бир жол басып айтып кетейин. Социалдык медианын телеканалга тиешеси жок. Булар алып барып туруп телевидение өчүрүп ташты азыр. Анткени телевидениеде азаттык чыгып атат, телевидениеде Европанын каналдары чыгып атат. Мен ойлойм, ошолорду басым катарында булар ошону жаап атышат. Эми адвокаттардан угуп алган. Рыша мырза, жарандык коомчулукка жана журналисттерге кыскача кайрылуу кылып койбойсузбу? Алар кандай реакцияда болуш керек? Урматтуу жарандык коом, урматтуу массалык маалымат каражаттары, урматтуу жарандар. Азыр биздин элибиздин душманы, президенттин душманы. Мен ойлойм, бул ишти президент кылган жок. Бул ишти Ташиев кылып атат. Бул ишти КГБ кылып атат. Анткени 2 айдан бери менин артыман аңдышып, 2 айдан бери камайбыз деп даярданып жүрөт. Ачык эле айтышкан. Же талайды, же сени камайбыз деп. Эгерде ГКНБ ушул жол менен кете турган болсо, бизди жакында жакырчылык алып келип турган, бизди кыйнай турган уюмдардын бири мына ушулар болот. Жарандык коом бул маселеде ким болбосун, мындай, балким коомчулукта медиа персона катары таанымал болбосо дагы негизги келип колдоп бериш беле. Мен ойлойм, кимге мамлекеттин келечеги маанилүү, бардыгы келип колунан келишинче колдош керек. Колдобосо жабылып кала беребиз. Эч нерсе болбойт андан. Бирок биз колубуздан келишинче мамлекетке ушул Next телеканалы, радиосу аркылуу, социалдык медиалар аркылуу ак, объективдүү маалымат жеткиргенге аракет. Next TV каналынын өзгөчөлүгү эмне деле? Мисалы үчүн өзгөчөлүгү бардык тараптарды берет. Next TV оппозициялык деп айта албас элем мен. Бирок объективдүү бардык маалыматтарды берет, коомго бардыгы колунан келишинче элге жеткиргенге аракет кылат. Балким акыркы учурда Украинада болгон согушка байланыштуу көп маалыматтарды чыгарганыңыздар үчүн бийлик ушундай кадамга барган жокпу? Эки себеби бар. Биринчиси, жана мен айтып кеттим, бул Ташиевке жакпаган маалыматтар чыгып аткан эмес. Мен сурадым булардан. Эмне жакпай атат? Айткыла, биз оңдойлу деп. Бирок бере алышкан жок. Булардын ичинин күйгөнү биз өзүбүздүн оюбуздагы эркин телеканалбыз. Экинчиси, Украина боюнча биз объективдүү, бардык тараптуу маалыматты берип атабыз. Рахмат. Негизи баягы журналисттерди биз коргошубуз керек да, действительночу. Үстүртөн комментарий айтты. Мен мынакей тетерде Равшан Жээнбеков турбайбы, ушул башкарат деп уккам да, Next TV'нин башчысы. Анан мен бул кишиге баягы Элдер райондук сотуна жолуккам. Негизи сөз эркиндигине куугунтук болуш керекпи, болбош керекпи, ошону эле айтчы. Жок, сөз эркиндигине куугунтук болбошу керек, сөз эркиндиги ушул бойдо эле калыш керек.
ар ким өзү ой пикирин айтышы керек. Убагында булар дагы мынакей Ашиев дагы, Садыр Жапаров дагы не то что сөз эркиндиги эмес, даже баратудан секирип ашып өткөнчө басып алабыз деп даже ушундай сөздөрдү айткан. Мондай мелкий немелерге, журналисттерге баягы тугунтук кылбаш керек деп мен эсептейм. Чоң журналисттергечи? Чоң журналисттергечи? Ошо чоң бардык журналисттерге, ошондой эле журналисттер дагы биздин бөгөйдү дагы чагылдырып, эмет турса аябай жакшы болот эле. Биздин ортобуздагы мына карапайым Сулайман агабыз камалып 3 күн эметип жүрдү. Биз ушулар журналисттерди дагы күттүк. Ошол мезгилде мына бүгүн дагы азыр резиденцияга чыгам деп, мына эки майра эже бирдей Ленинский роудда мына азыр камалды. Азыр Ладно, жолдош, тема боюнча комментарийиңди алдык. Рахмат.